бул жерде жогорку кеңешке тиешелүү маселе бар. Биз карап берели деп келдик. Биринчи, жарандарыбыздын саламаттыгын, экинчи, ушул жерде туруктуулукту камсыз кылып берүү, үчүнчү, мына үйлөрдү тез арада бат-баттан орундатып берүү, восстановить берүү. Негизги максат. Калган үйлөрдү кантебиз? Кантип тезирээк калыбына келтиребиз? Сиз айткан мына маселелерди кантип чечебиз? Ушунун бардыгын чакырып биз сүйлөшүп чечкенге аракет кылабыз. Батыраак сакайып кеткиле, Алла шыпасын берсин. Биз эми силер мененбиз. Мына таштабайбыз. Силер менен ушул жерде кандай маселе болсо чечип жардам беребиз. Кайраттуу болгула. Биз кошуна эл менен тынч аман жакшы жашасак болот эле. Бирок тилекке каршы ошондой экен, талаш маселе, чек ара маселеси болуп, мына нече жылдардан бери ушул маселе чечилбей келет. Мына эми азыр сүйлөшүү болду, Кудай буйрса. Протокол коюшуп, азыр мындай чечүү жагына кетип атат. Жогорку кеңеш каражаттарды топтодук өзүбүздүн эсебиненчи. Эмгек майыналарыбызды депутаттар баарыбыз топтоп, үйлөрдү оңдоп берели деп атабыз. Башынан аягына чейин колубуздан келишинче. Анан ошондой эстафета кылып, башка министрликтер дагы ошо 2-ден 3-төн ремонт жасасак, үйдү тургузсак башынан аягына чейин толук кандуу тез арада орундатып калыбына келип калат. Биз кече күнү жогорку кеңештин бир топ депутаттары бирге ошол Баткен жергесине келип, обл администрацияга кирип, ал жердеги кырдаал менен таанышып, маалымат алып, анан мына азыркы учурда Лелек жергесине келип, ушул жерден элдин шарты менен, абал менен таанышып, жолугушууларды өткөрүп атабыз. Негизи алып караганда бул жерде бүгүнкү күнү чынында чоң жардам керек. Ушундай учурда биринчи кезекте биз ошол жабыркаган жарандарыбызга кандай жардам беребиз? Бул муктаждыкка карата болуш керек. Биз ушул жака келатканда жанакы гуманитардык жардам десек жок, гуманитардык жардам жетиштүү деп, анан керектүүчү ошол дары-дармектерди, анан керектелүүчү буюмдарды ала келдик. Өзүбүз менен кошо аны Борборлук больницага тапшырдык. Борборлук больницада ошол жанагы тутумда калып калган биздин жарандарыбыздын кабар алдык. Чынында эле аларга азыр психологиялык жана бир моралдык аябай колдоо керек. Ошондой эле медициналык жактан толук кандуу бүгүнкү күнү жардамдар аларга көрсөтүлүп атат. Биз дагы ошол кандай жардам керек болсо аларга жардам берерибизди айттык. Ушундай оор мезгилде баарыбыз биригип, ынтымакта болуп, бул маселеди чечишибиз керек. Албетте бүгүнкү күнү жабыркагандар көп саны, каза болгондор да бар, жарадар болгондор да бар. Алардын ар бирине жакындан жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле бул жерде ошол мына эвакуацияда жүргөн жарандардын үйлөрү өрттөнүп кеткен. Мына ошол боюнча дагы биз маселе козгоп атабыз. Биз ошол жарандарыбызга үйүн кайра тургузуп берүү, үй салып берүү жөнүндө маселени биз азыр ушул жерде ойлонуштуруп атабыз. Жогорку кеңеш бюджеттен албетте каралат. Мамлекеттик бюджеттен, бирок бюджеттен сырткары ар бирибиз эмне жардам көрсөтө алабыз. Мына ушул жерден жогорку кеңештин депутаттары бардыгыбыз ушул жерден бир чечимге келдик. Биз дагы өзүбүздүн жаныбыздан депутаттар эмгек майынабызды которуп, ошол үйлөрдү мүмкүн болушунча салып бергенге аракет кылабыз. Мындан сырткары мындай эле ошондой иш-чараларды башка министрликтер менен эгерде бөлүшүп, анан баарыбыз ынтымакташсак, тез аранын ичинде ушул биздин жабыркаган жарандардын үйүн кайра орундатып, шартын мындан да жакшы кылып, ал жерден мындай чоң колдоо көрсөтүш керек. Ушул багытта да иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күнү бул жакта абал туруктуу. Элдердин ушул жерде сураныш өтүнүчтөрүн кабыл алып, биз жалпы жыйынтыктап, анан ушул сунуштарды алып, анан жогорку кеңешке барган соң бул маселелерди жыйында сөзсүз карап чечебиз.